Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Майрам күндөрү эле эмес, ар күн сайын жасап жей турган салаттын рецепти менен бөлүшөбүз. Ал үчүн бизге бир капуста керек болот. Аны видеодо көргөзүлгөндөй кылып, чоң кылып туурап алуу керек болот. Капусталарды туурап бүткөн соң аны бир идишке салып, артынан болгарский перец туурап алдык. Бизде жаш балдар бар болгонуна байланыштуу бирөөнү эле туурадык. Кааласаңыздар 2 же 3 кошуп туурасаңыздар эле болот. Артынан 2 орточо бадыраңды алып, аларды дагы узун кылып туурап алуу керек болот. Сабиздерди биз ушинтип кыргычтан өткөрүп алдык. Сиздер дагы ушинтип сөзсүз түрдө кыргычтан өткөрүп алыңыздар. Витаминге бай болгон салат болуусу үчүн биз үйдө бар жашылчаларды коштук. Сиздер дагы үйүңүздө кандай жашылчалар бар болсо, ошону кошсоңуздар болот. 3 тиш чесноктон кошуп, туздан, паприкадан жана уксус эң аягында болсо өсүмдүк майынын кайнап турган малын да коштук. Ошону менен жакшылап аралаштырып алдык. Татымга жараша туздан кошуңуздар. Аралаштырып бүткөн соң үстүн бир идиш менен жабып 20 мүнөткө кое турабыз. 20 мүнөттөн кийин ачып жей берсеңиздер болот. Аябай тоюмдуу, сонун салат болот. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Каналыбызга жаңы болсоңуздар, подписация баскычын басып коюңуздар. Жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар.